бул ден соолукка, денелердин, терилердин чыңалуусуна аябагандай пайдасы бар экен. Ал эми экинчи кичинекей бассейнди толугу менен 100% минерал суудан кечкисин таң амал түстүн дагы ар дайым жыпчылуу болуп тура тургандай шартка алып келгенге аракет кылдык. Жалал Абадта биринчи жолу дарылык касиетке ээ ачык асман алдында бассейн ачылды. Эми Жалал Абад санаториясынын эс алуучулары минералдуу суу кошулган жайкы бассейнге түшүп, ден соолугун чыңдап кетишсе болот. Курорттогу бассейн бүгүн 22 май жергиликтүү бийлик башчыларынын катышуусунда пайдаланууга берилди. Азыр Жалал Абад санаториясы болсо жогорку деңгээлге чыкты да. Ошол себептен болсо ар бир туристтер болобу, кайсы дарыланчу кишилер болобу ушул жака келгенден кийин жакшы таасирленип, ушул бассейн ачып берип аткан үчүн да жакшы аябай шарттын баарын түзүп келет. Буюрса ушундай эле шарттын баарын түзүп келип, ушу Жалал Абад шаарына санаторияга келген кишилер жакшы таасирленип, жакшы дарыланып келип, ошо бизге Аллах таалам алкыш болуп турсун. Ошонун катарында эле мына бассейндер жаш балдар үчүн, чоң адамдар үчүн минералдык бассейндер ачылганда бүгүнкү күндө элге кылып аткан кызматтарыбыздын бири десем мен жаңылышпайм. Мына өзүңөр билесиңер, ичиндеги лечебный корпустагы бир кыйла сонун болуп, ремонттолуп, жакшынакай болуп, элдин алкагында силерге мактоо айтып атканын биз да угуп жүрөбүз. Ал үчүн дагы сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рамис баштаган эмгек жамаатта сиздерге ден соолук каалайбыз. Мында эки бассейндин бири 30-40% минералдык суудан даярдалды. Экинчиси толук эле минерал суудан турат. Бассейн санаториянын дарылануучуларына эле эмес, сырттан келген коноктор, шаар тургундарына да ылайыкташып, тиешелүү шарттар түзүлгөн. Биринчи күн акысыз уюштурулуп, эртеңден баштап чоңдор үчүн 400 сом, жаш балдарга 200 сомдон баа коюлган. Дарылоо жагына жана ден соолукка пайдалуу жагы көбүрөөк эске алдык да. Экинчи кичинекей бассейнде болсо бул толугу менен 100% минералдык суу, болгондо да ысык суу болот. Бир 30 градустан 37 градуска чейин ысык болот, жылуу болот. Кечкисин деле мындай күн сууктанына карабай түшсө деле боло берет. Анан ден соолукка дагы аябай пайдалуу деп туруп, ушул эки бассейнди пайдаланууга бердик. Буну болсо Жалал Абад санаториясынын ичинде деле жабык бассейндер бар эле. Буну сыртка тай салдык, себеп дегенде ички туризмди, сырткы туризмди чакыруу максатында Жалал Абад шаарынын тургундары, конокторун ушул жерге мындай эс алууга бир жакшы шарт жаратуу максатында, анан ошол менен эле бирге өзүбүздүн бюджетти дагы мындан дагы бир башка тармак менен, бир эле дарылоо тармагы менен эмес, башка тармагы менен дагы өзүбүздүн бюджетти толтуруу максатында ушул бассейндерди ачтык да. Бул бассейнге негизинен эки бассейндин курулушуна 6,5 миллиондой акча кетти. Бул эми көбү ушул суунун качуусун, суунун басымы эске алынып туруп, ошол ички курулуштарына көбүрөөк каражат кетет экен да. Ошолор эске алынып туруп, ушул эки бассейнге 6,5 миллиондой акча каражат кетти да. Жалал Абад санаториясы жылдан жылга өзүнүн дарылоочу, эс алуучу корпусун жаңылап, инфраструктуралык шарттарын жакшыртууда. Курортко Кыргызстандан сырткары Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана Монголиядан келгендердин саны өскөн. Алматадан келдик, күйөөм экөөбүз. Мен биринчи жолу 1978 биринчи жолу келгем. Мен 20 жашта болчумун. Андан кийин бир 10 жылда перерыв болду да, и уже жыл сайын келебиз, кудай кааласа келип атабыз. Курорттун лечениясы жагат мага, особенно суусуда, бүтүн лечениялары, ваннасы да. И бурун жабык бассейнге кирчү элек, сууга түшүп. Эми тагы да жаңы ачылыптыр, ачык бассейн. Эми жыл сайын бир нерсе жаңы, бир нерсе чыгарып атасыңар. Отдыхающийлерге рахмат. Биздин бийликтин башта тургандарга чоң рахмат. Заманыбыз оңолуп атат. Бийликтегилер немени бар жокту оңдоп атат. Балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы аябай шарт түзүптүр. Рахмат. Элге пайдасы тийсин. Ушу чыгармачыл жамаатка, ушу демилге кылгандарга баарына чоң рахмат. Бизге ошондор келип, сууга түшүп, лечение кылып, дарыланып кетсе баарына рахмат. Сиз кайсы жактан келдиңиз? Мен Москвадан келдим. Ушуну демилге көтөрүп, ошо ачкандарга рахмат. Адамдарга көп пайдалар тиет, Кудай кааласа буйруса, ушундай демилге немелери көтөрүшүп, жакшылыктар ачыла берсин, элдердин пайдасы тие берсин.
Биздин Жалал Абад өрөөнүнө дагы ушундай курорттор чоңоюп, биздин курортубуз көп башка жактарга караганда неме кылсын, пайдасы тийсин. Эң жакшы. Мен колдойм буларды, жакшы. Дайыма биз дес алып кетебиз ошерде. Бейле кетсек, санатория президенттин иш башкармалыгына караштуу санаториялык курорттук ден соолукту чыңдоочу жана туристтик объекттердин ишин башкаруу боюнча дирекция мекемесине карайт. Ал 39 гектарга жакын аянтты ээлейт. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.